Keçe Айкөлү манас өлгөндө Каныкей жеңебиз букарда кайгырып жалгыз калганда кыргыз болуп калабы, Семетей атасы манас экенин билеби, жери талас экенин билеби, өзү кыргыз экенин билеби деп Тайтору атты ырым кылып чапкан экен. 62 асый Тайторуну. Мына кече биз да ушинтип кыйсык бир заман болуп, союз урап, кыргыздын маданияты эмне болот, кыргыз тили эмне болот, кыргыздын өнөрү эмне болот дегенде биз да ушул Тайтору кылып Бексултан Байкени чаптык, ырым кылып. Ушул Бексултан Байке чыгып келсе, Бексултан Байке сүрөп берсе, кыргыз маданияты калар, кыргыз өнөрү калар, кыргыз тили калар деп чаптык. Кыргыз эли карап турду. Ошол манаста айтылат, Тайтору мүдүрүлүп чыга албай калганда, жетпей кала турган болгондо марага кайран жеңген Канекей көзүнөн жашы буркурап турганда, ошо манастын жолдоштору, манастын 40 чорозу Тайторунун арбактары тирилип келип сүрөп алыптыр дейт. Кайран жеңем аты деп, Каракалпак кыргагы, кам манастын сыргагы, кайран жеңем аты деп ада сүрөп алыптыр дейт. Ак күрөккө тоң кийген, жанына жалаң кылыч байланган, төпөгү жок найзалган Алмамбет Аяшымдын аты деп ада сүрөп алыптыр дейт. Нар жактан чубак сүрөп алыптыр дейт. Ошентип марага Тайтору чыгып келет эмеспи? Ошол сыяктуу Бексултан Байке дагы кыйналып кысталганда кыргыз маданияты эмне болот, манас эмне болот, кыргыз тили эмне болот, акындар эмне болот, комузчулар эмне болот дегенде Бексултан Байкени дагы менин оюмда жеңи жоктун арбагы, байыркы Токтогулдун арбагы, кадимки Толубай Сынчынын арбагы, кадимки Балыгоз, Рамандын ырчуулу ошолордун арбага сүрөп келди. Жаза түйөп, мына сынып, кайраты түгөнүп, мүмкүн мунагу көрдүйнө, көмөлөнгөн көрдүйнө биздин тилибизди, маданиятыбызды, тарыхыбызды алып кетебиз дегенде өзүнүн кам достору Төлөмүш Шокеевдин арбагы, Ашым Жакыпбековдун арбагы сүрөп марага чыгарып берди. Сиз менен кошо биздин маданиятыбыз да чыгып берди. Сиз менен кошо кыргыз тили да кайта көтөрүлүп берди. Сиз менен кошо манасыбыз жанданды. Сиз менен кошо айтыш коомдук өнөрүбүз, акындардын өнөрү ЮНЕСКОга чейин таанылып, бүткүл дүйнөнүн шедеври болуп берди. Кыргыз эл баатыры болуш кыйын жана сыймыктуу. Бирок кыргыздын аксакалы болуш андан да сыймыктуу, андан да оор. Мына сиз ошол аксакал болуп бердиңиз, Бексултан Байке. Сиз каракылды как жарып, каңдан бектен тартпай, кайсы жерде болсо түз сүйлөп, акыйкатка түздөнүп келдик. Сизге карап биз түздөнүп келдик. Сизге карап ушул жерде турган Бексултан Байкелердин шакирттери, окуучулары, өнөрпоздор, маданиятчылары түздөнүп келди. Сиз кайсы жерде болбосун, караңгыда сөз табып, капылеттен сөз табып, караңгыдан көз табып келдик. Сиз чолок жерден кол табып келдиңиз, чукул жерден жол табып келдиңиз. Сиз бизге маяк болуп бердиңиз. Мен дагы ойлойм, эгерде биздин дагы маданият, биздин дагы маданиятчылар, биздин дагы өнөрпоздор кээ бир жерден кыйналып, кээ бир жерде турган мүдүрүлүп, кээ бир жерде боогу кадимки пенделик жашоо кыйнай турган болсо, Бексултан Байке биз сиздин арбаңызга түздөнөбүз. Бексултан Байке биз сизди үлгү кылабыз. Бексултан Байке биз сизди мисал кылабыз. Бексултан Байке биз сизди маяк кылабыз. Сиз кыргыз өнөрүнө кызмат кылдыңыз. Кыргыз өнөрү барда кыргыз өлбөйт. Демек, сиз дагы өлбөйсүз. Сиздин атыңыз түбөлүктүү биздин эсибизде калат. Кош болуңуз, жаткан жериңиз жайлуу болсун.